Мен атам раматылык курган үй. Ушул бул үй мен үчүн аябай баалуу. Анткени жаштыгымдын баардыгы ушул үйдө өттү. Апам раматылык ишен өттү, атам өттү. Бир туугандарым баары ушул үйдөн чоңойду. Ошол кезде эки нардын эң чоң үйү эле. Белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акун 1959 жылдын 18 июлунда Лейлек районуна караштуу Кулунду айылында төрөлөт. Өз атасы Мусабеков Кыйтыке бир тууган агасы Акун баласыз болгондуктан өз баласын уул кылып алууга агасы Акунга берет. Мен ошол жака институттан кийин ошол жака отправка айдаган мугалимдикке. Мен ошол жакта 9 жыл жүрдүм. Анан Лейлек районундагы Кулунду деген айылда төрөлгөн. 2 айында буяка келгенбиз дагы. Менин агам Акун Мусабеков деген. Мен бир тууган агам аны багып алган 2 айында. Ошондон кийин менин көп ишим жок. Ошол киши өстүрдү, ошол киши окутту. Ошол Мусабеков Акун тарбиялады. Анан ушул даражага жеткизген ошол. Турсунбек Акундун төрөлгөндөгү өз аты Базисбек болгон. Азизбек бир тууганына уйкаштырып, Мусабек атасы философиялык ысым ыйгарат. Ошондо ал наристенин аты Мусабеков Базисбек Кыйтыкеевич болмок. Бирок Акун ата наристеге Турсунбек деген ысымды ыйгарат. Атасы Акун мал жандуу болгондуктан Турсунбектин бала чагы бир күнү жайлоодо, бир күнү кыштоодо өтөт. Бул мектепте Турсунбек байке окуп кеткен. Бул мектепте агай Турсунбек байкени окуткан агай эжелердин баарысы ушул жерде турушат. Алсак мына Байчакова Жумагүл эже биринчи класстын мугалими. Бул жерде болсо Мусабеков Кыйтык агай бул Турсунбек байкенин өзүнүн атасы аябай күчтүү мугалим болгон, кыргыз тилчи мугалими. Анан эми бул жерде болсо Осмонкулова Жумагүл эже бул Турсунбек байкенин болсо өзүнүн апасы. Бул да эже аябай күчтүү химия мугалими болгон да. Күчтүү мугалимдер болушкан. Өкөттөн аябай азыркыга чейин ушу окуучулар азыркы убакка чейин ушу агай менен эженин берген сабактарын айтып беришет да. Аябай күчтүү мугалимдер болушкан. Атасы Акун малы көп болгондуктан алар өздөрү жашаган айылдан алысыраак жайгашкан Чырпыкты жана Ардакты деген жайлоонун тоолорунда жайгашкан тоонун боорун оюп жасалган жер кепеде жашап калышат. Дал ошол тоонун боорунда оюлган жер кепеде баласын ойнотуу, бир чети тарбиялоо максатында ар кечте атасы Акун баласы Турсунбек Акунга манас айтып берчү. Мына ошондон улам Турсунбек Акун да атасын туурап манас эпосун өз балдарына үйрөткөн. Тидим чубак жиниме, карым келди какайдым, катылбай койбойм бириңе, кайраттуу катуу берипсиң, кабылан төрөңиңе. Элдүүнүн барың эл экен, эдесе кебиң эп экен, элсиз эркин жаратып, чубактын көзүн каратып, эгин бир тала кудурет мени кандай гана пендем айдеді экен. Турсунбек Акун эки нарындын Калинин айылында, Нарын шаарындагы Ленин мектептеринде билим алып, ийгиликтүү аяктайт. Мына ушул мектеп эки нарындагы ошол кезде эки нарын атындагы 4 жылдык баштапкы мектеп деп аталчу. Ошондо мен 66 жылдан 69 жылга чейин 3 жылга окудум да, 3 жыл бою окугам. Эки нарын атындагы башталгыч 4 жылдык мектеби деп аталчу. Эсте шуулдаган эле бала болчу. Сабакты жакшы окучу, айткан эмелердин баарын так аткаруучу. Эмне десең, мугалимдердин эмесинен кетпей. Анан ошол боюнча эле окуусун жакшы бүттү. Мугалимдер жаман деген жок, эч качан эмесин ушундай тартипсизден окубайт деген сөз болгон эмес. 1976 жылы Борбордо жайгашкан айыл чарба окуу жайынын ветеринария факультетине тапшырат. Шаарга жаңы келгенде жаш студент орус тили жагынан да кыйналат. Аны түптөө үчүн баардык күчүн жумшап, башка мыкты студенттерге тең тайлашып, активдүү студенттик күндөрү өтө баштайт. Студенттик жылдарында фетфак менен катар комузчулар ансамбли тармагында да билим алат. Күү чертип, 16 союздук республиканы кыдырып, Кремлдин сарайында Самара Токтаконова катышкан массалык Маш Ботой күүсүн чертүүгө да катышат.
бет врач болып жүргенде сіз аябай күтіп тұрчу элек. Ооба. Кайгем келип комуз үйрөтөт деп. Келе элек деле суроо, эме тамак ичелек деметсизби? Жана айтып атпаймынбы, апам айтып калчу. Тамак ичилгенден кийин жок деле комузду Ооба. унутуп келесиз деп. Ооба. Накөкөңөр, Анан саясатта кеткенден кийин комузду унуткан жоксузбу? Жок, чертеле жүрөм. Үйдө комуз бар да кадимки делчи. Комузуң барбы? Барбы, эски сиз үйрөткөн комуз. Алып келсең комуз көрүсүз, чертип көрөйүн деген. Ата ойлойсуң да унутуп калган экен деп. Siz ilgili үйrөткөн комуз, эски комуздагы бүт чапталуу. Кыргызстан Компартиясынын илим жана билим боюнча ошол кездеги бөлүм башчысы Аскар Акаев катышкан жыйында ошол кездеги комсомолдук активист Турсунбек Акунов жыйында чыгып сүйлөп, ректорлук койгон зоофактын деканын катуу сындап, кемчиликтерин ачык айтып, ректорлукка өткөрбөй коюуга жеке салымын кошот. Бул ошол кез үчүн көп адам батына албаган чоң жаңылык болчу. Мына ошол кездеги болочоктогу укук коргоочу, акырындык менен келечекте укук коргоочулук чоң жолго тарбияланып баштаганын өзү деле байкабаса керек. Bir 1985 жылы КПСС БКнын башкы катчысы Горбачев баштаган кайра куруу процесси ошол кездеги советтик адамдардын аң сезимине бүлүк салып, демократиялык өзгөрүүлөргө алгачкы белгилери көрүнө баштады. СССРдин курамына кирген Прибалтика өлкөлөрү Союздан чыгабыз деп чуу салып, ыдыроо процесси башталды. Прибалтиканын Литва өлкөсүндө Сюдус деген бейформал уюмдар түзүлүп, коммунистик партияны жана ошол кездеги коммунистик лидерлердин айлаларын кетире баштады. Өз алдынчалыкты сүйгөн адамдардын дүйнө таанымы козголуп, бүткүл Совет эли ошол кездеги болгон өзгөрүүлөргө такыр көз салып калды. Россияда болсо Эльцин, Гавриил Попов баштаган региондор аралык тайпа өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп, россиялык коммунисттердин ишин катуу сындай баштады. Ошентип Советтер Союзу бириндеп, 1991 жылы Беловош макулдашуусунун негизинде СССР урайт. Ал эми Кыргыз Республикасында да бейформал уюмдар пайда болуп, ошол кездеги жарандык активисттердин демилгеси менен Эл аралык активисттер Союзу деген уюм түзүлүп, анын башында Турсунбек Акун турган. Ошол 90-чы эме жылдары бизге аябагандай көп кайрылышты. Ошолордун баардыгын сиз айткандай баягы кароосуз калган адамдардын баардыгы бизге келип атты да. Союз жок. Компартия уже тарап атат, туурабы? Анан алар Компартия өзүнүн Аманбаев менен Акаев Чабышев өзүлөрүнүн алапайын таппай калышты. Анан КДКга деген Казат Акматов, Тургуналиев деген мына башка лидерлерге ишеним чоң боло баштады. Мына ошентип биз 93-жылга чейин КДКнын атынан бир 93-94 жылга чейин катуу аракеттерди көрдүк да. Бизге дагы бул менин укук коргоочулук ишимдин башталышына, тушоомдун кесилишине Кыргызстан демократиялык кыймылы КДК аябагандай чоң салым кошту. Мен Турсунбек Акун боюнча бир 3 эпизодду эске сала кетким келип жатат да. Биринчиси өткөн кылымдын мына 90-жылдары баягы Кыргызстан эгемендикке жетишердин алдында мына ошол учурда саясий аренага пайда болгон Турсунбек Акун, анда жаш жигит эле. Мына ошол кезде бир топ ошо жаштар, анын ичинде ошо Турсунбек Акун да бар болчу, мен да бар болчумун. Баарыбыз бирге күрөшкөнбүз, демократия үчүн күрөшкөнбүз да. Мен ошону эске сала кетейин, биздин койгон эмне талаптары кандай болгон? Биз биринчи кезде кыргыз элинин укугу үчүн күрөшкөнбүз, өзгөчө кыргыз жаштарынын укугу үчүн күрөшкөнбүз да. Албетте биз Кыргызстанды Советтер Союзунан бөлүп кетели деп аракет кылган эмеспиз, бирок
кыргыз тили мамлекеттик тил болсун, кыргыз тилинин статусу көтөрүлсүн деп күрөшкөнбүз. Кыргызстанда Акаевдин доору өкүм сүрүп турду. Акаевдин бийлиги укук коргоочуну 15 күн уурдатып, газ менен ууландырып, атүгүл кичүү уулун таш менен башка чаптырып да көрдү. Бирок Турсунбек Акун чындык жана адам укугу үчүн болгон күрөштө сынып калбады. Мен туғандарым айттай. Ей, мабы Кыргыздың бір сөзі бар. Қан менен қармашқан жаман болады. Ей, бұл Акаев қан. Ошо менен жаш бала болса, эмне қармашат Акун? Балаңды қой демейсің бе? Деді. О жерде Салымбеков деген бар емес пе? Аскар. Аскар. Салымбеков бір күн шақыртып етпе. Мен жиенімдің үйіне. Ей, бардым, салымдаштым, танымайым burada. Ey. Selam açtım hadi geldin. Uçarıştık. Ey. Aksakal. Tursunbek sizsin bana mı? Dedi. Benim balam. Anneannem etmez. Narın Oğlusu'nun hakimim ben. Bana söz geliyor ötet. Akayıp karşılık kılıp ötet. Şunu koy demeyiz mi? Silah da dedi. Oy андай тілді білмеймін, алап албаймын, біле албаймын. Біреу Акаев менен қармашпа деп айтады, мен туғандарым да айтады, мен де айтам. Бұл өжіретке қандай қармашқанын біле албаймын дейін. Шындық үшін балам. Укук, бул укукту угулганы менен анык чек арасы кайда барып такалат алигиче билбей келебиз. Канчалык конвенциялар кабыл алынса да, демократиялык майкөл сүткөл өлкөлөрүндө деле ачыктан ачык адам укугу бузулуп келет дешет. Адам укугу азыркыга чейин 4 бурчтуу тукумдай, кырлуу түшүнүк бойдон кыргыз саясий айдыңында шуудуңдап жашап келе жатат. Ошол маданияттын тагыраак айтканда, саясий маданияттын ана башы Турсунбек Акун өзүнүн саясий бейнесин адам плюс укук барабар Турсунбек Акун деген формула менен туюнтуп келет. Бул 98-90 жылдардагы Баткен кооголаң учурунда бул жерде бир гана мамлекеттик органдардын гана эмес, бұл елдік дипломатия, ошол убакта демократтардын адам укугун коргоо жаатында иштегендердин дагы аракеттери аябай зарыл болду. Ошону бул киши эң биринчи түшүнүп, өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып, бир журналисттерди ээрчитип, ошол боевиктердин лагерине чейин барган учурлары болду. Андан аралар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул баягы биз туура түшүнүшүбүз да, боевиктер мамлекет түзүшкө каршы. Укук коргоо бул кыймыл, коомдук кыймыл. Ошондуктан булар менен боевиктердин сүйлөшүүсү мамлекеттик органдардын жетекчиликтерине караганда бир топ ыңгайлуураак шарттар түзүлдү да. Ушул шарттарды биздин укук коргоочулар аябай туура пайдаланды. Ошол конфликттин чечилишине баягы биздеги Япониялык анан биздин аскер адамдары пленге түшүп калбады беле. Ошолорду бошотууда дагы булардын ролу аябай чоң. Турсунбек Акундун ысымы адам укугунун квинтэссенциясы тагыраагы бир балээнин негизи болуп калды деп Султан Раев өз эмгегинде белгилегендей. Чынында Турсунбек Акун өзү 30 жылдык укук коргоочулук ишмердүүлүгүндө 2 революцияны, бир топ жаңжалды, 100дөн ашуун митингди, 50дөй пикетти, 6 жолу ачкачылыкты көрдү. Дүйнөнүн 53 мамлекетин кыдырып, жана 2000-жылы эл аралык эксперттердин чечиминин негизинде дүйнөдөгү эң белгилүү деген укук коргоочунун 25-тигине кирген. Бул тизмеге КМШ өлкөлөрүнүн Россиялык укук коргоочу Сергей Ковалев жана Кыргызстандык укук коргоочу Турсунбек Акун кирген. Турсунбек Акун азыркы учурда шакирттерди тарбиялоо менен бирге 2 китептин үстүнөн да иштөөдө десек болот. Китептердин бири балалыгына арналса, бири саясий ишмердүүлүгүнө арналат.